Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Дүйнөдөгү тынчтык бузулду. Кайра эле баягы геосаясаттын курмандыгы болуп келген майда барат алсыз мамлекеттердин катары толукталганы калды. Куру сөздөр менен ура патриоттуулукту кесип кылып алган саясий күчтөрдүн айынан катардагы карапайым калк жабыркап, бүтүндөй бир мамлекет жок болуп кетүү коркунучуна кириптер болуп жатканына дагы бир жолу күбө болуп отурабыз. Украинадагы бүгүнкү абал тууралуу ашыкча көп сөз кылуунун кажети деле жок болсо керек. Ал жакта кандай кыйынчылык, кандай кесепеттер болуп жатканын ансыз деле баарыбыз кабардар болуп, ачыкка чыгып жаткан маалыматтардын көпчүлүгү менен тааныш болуп турабыз. Бирок бул Россия менен Украинанын ортосундагы критикалык жагдайдан албетте постсоветтик өлкөлөр, анын ичинде Кыргызстан гана эмес, дүйнөдөгү бардык мамлекеттер тийиштүү тыянак чыгарууга албетте мажбур. Кыргыз эли албетте Украинадагы абалдан өзүнө жетиштүү, элементардык, бирок өтө маанилүү тыянак чыгарууга тийиштигибизди айтпасак да баарыбыз түшүнүп турабыз. Биринчи кезекте Украинадагы бүгүнкү кырдаалдын келип чыгышы, анын сценарийине жана авторлоруна жакшылап көңүл бурсак, биз үчүн ашыкчалык кылбас. Анткени Украина үчүн жазылган жана жасалган геосаясий ыкмалар, анын океан артындагы авторлору албетте биздин мамлекетке дагы көптөн бери акыл үйрөтүп, көптөн бери биздин мамлекетибизде күчтүү демократиялык коомду түзүүгө жардам беребиз деп чуркап жүрүшкөнү белгилүү. Андыктан аябай демократиялуу болуп кетүүнү үйрөнүп болгон болсок эми, мекенибизде тынчтыкты жана ынтымакты сактап калууну, жөн гана мекенчил болууну дагы кайра бир жолу эстеп алганыбыз, аябай кызыктуу, жомоктогудай бактылуу кыла турган сөздөрдү, окууларды бир четке коюп, эми кайра чын жашообузга кайтып, чыныгы реалдуулук менен жашаганга аракет кылсак болчудай. Улуу сөздө уят жок. Эл арасында айтылып жүргөндөй, ойношума ишенип эрсиз калдым дегендей абалда бүгүн айрым мамлекеттер турат. Оңго бассам өзүм, солго бассам атым өлөт болуп, ички жана сырткы саясатты так багытта алып кете албагандын кесепети мынтип эми чоң жаңжалга алып келип, элди бөлүп жарып, бүтүндөй бир мамлекеттин башына кара булут айлантып, кан төгүүгө себеп болуп калды. Украинада мындай абал бир күндө эле пайда болгон жок. Бул үчүн бир катар саясий ыкмалар колдонулду. Бир канча миллиарддаган акчалар коротулду. Биринчи кезекте Украина элин ич ара бөлүп жаруу саясаты күчөтүлгөн тартипте жүргөнүнө баарыбыз күбө болдук. Демократия деген ураан астында бир канча долбоорлор ишке ашырылды. Анын натыйжасында мамлекеттин негизги булагы болгон эл арасында чоң ажырым пайда болду. Ар кандай фонддор, ар кандай семинарлар, маалымат каражаттары аркылуу эң негизги жумуштар жасалып келди. Революциялар, митингдер, акциялар, оппозиция менен позиция кылып бөлүп алып, бир элди бири-бирине каршы тукуруу, бириң жакшы, бириң жаман деп бөлүп жаруунун арты менен толук кандуу бир улуттун, бир мамлекеттин тагдырына балда чабууга шарт түзүлдү. Бүгүн эми ал демократияны үйрөткүчтөрдүн биринин дагы бир баласы же кызы, атасы же апасы октон каза болбойт. Алар ысык кофесин ичип, компьютер алдында талкуулап, пикирин билдирип, соц тармактарга пост жазып коюп гана отурушат. Албетте алар үчүн бул жөн гана саясий оюндун бир бөлүгү гана. Ал эми азаптын баарын баягы эле карапайым эл, баягы эле кичинекей, алсыз мамлекеттер тарта берет. Кыргызстаныбызда да баарыбызга белгилүү болгондой, ошол батыштын саясатын ишке ашырууга бел байлаган, ошолордун командасында, ошолордун айтканын айткандай, дегенин дегендей аткарып жүргөн саясий күчтөр бар. Бири маалымат каражаты катары ишин алып барса, экинчиси укук коргоочумун деп көрүнгөн жерде колуна плакат көтөрүп чуркап жүрөт. Дагы бири иликтөөчүмүн деп чыгып алып батыштын кызматын кылса, башкасы мен жарандык активистмин деп көрүнгөн жерде барабанщиктерин жетелеп, кызыл жашыл калпактарын кийип алып, батыштагы кожоюндарынын тапшырмасын аткарып жүрүшөт. Батыштагы ээлери бул күчтөрдү кадимки жанагы армия түзүмдөрүндөй кылып бөлүп берген. Мисалы, буларды бир батальон десеңиз, булардын өздөрүнүн батальон командири, анын орун басарлары, взводдору, взводдун командирлери, бөлүмчөлөрү, анын башчылары, анын албетте катардагы жоокер дегендей желдеттери да бар. Бирок армиядан айырмаланып, булардын жоокерлери
колуна курал кармаган бакубат эр жигиттер эмес. Тетирисинче кызга окшогон назик балдар, кызтекелер, анан күйөөгө тийбейм, чай куйбайм деген кыздар басымдуу. Муну биз батыштын бул батальону тарабынан өткөрүлүп жаткан митингтерден, акциялардан байкап көрүп жүрөбүз. Ал катардагылары жөн гана фейк троллдорду иштетүү үчүн митингтеринде масса болуп, элдин санын көбөйтүп, колуна плакат көтөрүп туруу үчүн гана керек. Анткени алар ансыз деле андан башка эч нерсеге жарабайт. Кызыгы бул батальон өзүн продвинутый деп атап алышканында. Өзүңүз жакшы билгендей, булардын батыштан дайындалган атайын кураторлору бар. Атайын саясатчыларды комбат кылып дайындап, бийлик бутактарына киргизип, депутат кылып, оппозиция кылып, позиция кылып, ар кандай жолдор менен өздөрүнүн кызыкчылыгын ишке ашыруу үчүн пайдаланышат. Мисалы, кечээ күнү Украинадагы кырдаалга байланыштуу чыгып митинг кылыш керек болду эле. Буйрукту алган продвинутыйлардын батальону дароо аны аткарууга киришип, кайсыл бир деңгээлде аткарышты. Кыскасы ушундай. Эми булардын биздин мамлекетке кандай зыяны тиймек эле, өздөрү менен өздөрү ушинтип кызыл калпак, жашыл калпак болуп, ойноп күлүп, митингтерди өткөрүп, акчасын алып, өздөрүн өтө акылдуулардан деп билип, сезип, баалап, бири-бирин мактап, жактап, жыргап жашай беришсин да. Ушулар эле мамлекетти бир нерсе кылып салат беле дейин десеңиз, анда катуу жаңылышасыз. Баленин баары тоок сүйүүдөн башталат демекчи, геосаясатта мына ушулардын ролу маанилүү болуп турган заманга келгенибизге кыйла болду. Украинада дагы дал ушулар сыяктуу топтор акыры ушинтип мамлекеттин түбүнө жетмей болуп турушат. Андыктан кыргыз элибиз өзүнүн акылмандыгы, көрөгөчтүгү менен эң негизгиси канткенди аз сандуу кичинекей мамлекетибизди тынчтыкта, туруктуулукта өнүктүрүп, келечек муунга өткөрүп беребиз. Канткенде элибизде ынтымак бекемделет. Канткенде элибиз ток болуп, мамлекетибиз бакубат болот деген маанилүү маселелердин үстүнөн ой толгоп, куру кыйкырык, майда барат болор болбос нерселер менен убакытты өткөрбөгөнгө милдеттүүбүз. Убакыт же саясат биздин ичибиздеги ичара бөлүнүп жарылууну, сен кыйынсың, сенден мен кыйынмын, мен сабаттуумун, сен сабатсызсың, мен баарын чечем, мен баарын кыйратам, сенин колуңдан эч нерсе келбейт, сенин курткаң кымбат экен, сенин шапкаң арзан экен, менин жердешим, сенин урууң, менин укугум, сенин милдетиң, аял андай, кыздар мындай, балдар тигиндей, аксакалдарыбыз мындай деп отурганыбызда албетте убакыт, саясат, айрыкча геосаясат карап отурбайт. Эң биринчи кезекте элибиз бир муштумга биригип, өзүбүз баш болуп өз элибизге, өз жерибизге күйбөсөк, акылмандык менен саясат жүргүзбөсөк, бир адамга баш ийип, ошонун айланасында бекем биригип, кылдат болбосок, демократия деп ач кыйкырык салгандардын жолу менен басып барып, эртең абалыбыз бүгүнкү кээ бир согуш талаасына айланып кете жаздап турган өлкөлөрдөй болуп калышынан сактанышыбыз өтө маанилүү эмеспи? Баатыр элибиздин бүгүнкү баатырлыгы Фейсбукта же Твиттерде биз антип салабыз, биз минтип салабыз деп пост жазып койгондо эмес. Накты акылдуулук, ынтымактуулук менен биримдикте алга карай кадам таштоодо турганы талассыз. Куру кыйкырык кылып, жандалбастап батыштын арыгын чабамын, башканын арыгын чабамын деп атып, өзүбүздүн улутубузга, касиеттүү Кыргызстаныбызга орду толгуз зыяныбызды тийгизип албашыбыз керектигин акыркы жагдайлар так даана көрсөттү сыягы. Кандай маселе болбосун, сүйлөшүү, акылдашуу, тынчтык жолу менен чечилип, бирок ошол эле кезде коргонууга жөндөмдүү армияны кармоо менен океандын аркы жагына карап шуркабай, колу коңшу, мурдатан мамиле кылып келе жаткан чоң мамлекеттер менен ынтымактуу болгонубуз оң экени түшүнүктүү болду сыягы. Алыскы туугандан жакынкы коңшу жакшы деп, талашып тартышсак дагы өз кызыкчылыгыбызды алга сүрөп, орток пикир таап, тең салмактуу сырткы саясат менен өлкөбүздүн, элибиздин тынчтыгын, өнүгүп өсүүсүн камсыз кылуу мезгил талабы эмеспи? Бир күндөр келип, кыргыз эли дагы өзүнүн жеринде, өз мамлекетинде гана оокат кылып, башка элдерге жумуш сурап барбай турган. Бир туруп анын, бир туруп мунун көзүн карабастан, курсагы ток, үстү бүтүн, медицинасы, билим берүүсү, армиясы бүт жагынан өнүккөн, ич ара бийлик талашып, бири-бири менен кайсыл бир саясатчылар үчүн гана таарынышып,
талашпаган өлкөгө айланат деп терең ишенип, ар бирибиз колубуздан келишинче аракет кылуубуз өтө зарыл. Анткени кыргыз элинин бизден башка эч кимге кереги жок экени анык. Кызыккандар сиз менен биздин кашы көзүбүзгө же колу бутубузга эмес, биздин бейиштей болгон жерибизге гана кызыгып, жерибизге гана көз артат. Муну унутууга такыр мүмкүн эмес. Саламатта калыңыз.